Көрбөгөнүн көргөнү курусун. Мекенештерди менттерге салып берген Москвадагы ИРАИЖ. Жол кайгылуу кызматынын унасы жол кырсыгына кабылды. Бишкек шаарында жол кайгылуу кызматынын унасы жол кырсыгына кабылды. Анын сүрөтүн күбөлөр социалдык тармактарга жарыялады. Маалыматка караганда бүгүн автомобиль Киев жана Жаш гвардия сейил багынын кесилишинде жеңил унаа менен кагышкан. Улак Кош ТВ KG. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыргызстандык 3 кыз белгисиз жагдайда чет өлкөгө чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканы айтылды. Кыргызстандык 1 кыз Азербайжанга, дагы 2 кыз Арменияга кеткен бойдон дайынсыз болууда. Бул тууралуу бүгүн 16 майда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жалолетдин Нурбаев билдирди. Эл өкүлү ага жардам сурап 2 жаранын кайрылганын айтып, алардын жана дайынсыз болуп жаткан кыздарынын аты жөндөрүн тактады. Биринчиси Кара Суу районунун тургуну. Ал былтыр 6 августта кызы белгисиз себептер менен достук өткөрүү жайы аркылуу Өзбекстандын аймагына өтүп, андан ары Азербайжанга кеткенин, ошол бойдон дайынсыз болуп жатканын айтты. Экинчи кайрылган жаран Араван районунун тургуну. Ал 2 кызы Москвада иштеп жүрүп, үстүздөгү жылдын 17 апрелинде белгисиз жагдайда Арменияга өтүп кеткенин билдирди. Апасы алардын артынан Арменияга издеп барган. Ал полицияга барып, полиция кызматкерлери кыздары менен телефон аркылуу сүйлөштүргөндө алар орус тилинде сүйлөшкөн. Апасы телефондун артынан кыздарына орус тилинде сүйлөшкүлө деген буйрук болгонун айткан. Апасынын айтымында кыздары психотроптук заттарды колдонгон сыяктуу адаттан тыш сүйлөшкөнү сезилген, деди Нурбаев. Ал президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылып, маселени өз көзөмөлүнө алууну, ошондой эле Ички иштер министрлиги, УКМК жана Тышкы иштер министрлиги менен бирге иш алып барууну тапшырды. Бул жерде бир эле окуя эмес, адам сатуу сыяктуу болуп жатабы? Ата-энелер чырылдап барган жеринен жооп ала албай жатышыптыр. Бул 2 үй бүлөнүн тагдыры мага кайрылып белгилүү болгондор эле. Балким бизге кайрылбаган дагы канча үй бүлө ушинтип сыздап отурат, деди эл өкүлү. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Көрбөгөнүн көргөнү курусун. Мекенештерди менттерге салып берген Москвадагы ИРАИЖ. Урматтуу жердештер, менин башымдан бир окуя өттү. Сиздерге да кереги тийип калабы деп бөлүшүп жатам. Метро Шолковская, улица Уралская, дом 6, корпус 1, квартира 119, подъезд 4-үнчү дарегинде жашап калдым. Хозяйкасынын аты Ира деген кыргыз эже. Токтогулдуктар ушундай ажаан болобу же жалгыз ушул эжеби билбейм. Квартирасына кирбеңиздер. Жакында эле биз квартирантарды 6 адамдын акча жок деп милиция чакырып салып берди. Кечинде саат 22:00 милиция 6 адамды алып кетип, эртеси саат 16:00 эч бир далил таба албай кою берди. Чет жерде жүргөндө мынтип өз мекендешин салып берген эмне деген акмакчылык. Өлө кыйналдык, акчабызды алды, нерв, убакыт кеткенин айтпа. Ата-эне тууган уруктар кошо сарсана болушту. Айтор, аябай жаман эже. Сиздер да этият болуңуздар. Жок эле акча жоголду деп бизди иттей кыйнады жердештер. Квартирасына кирбеңиздер, характери аябай жаман, чыр сала берет. Жумушунан келип эле баштайт, башка менен телефондон урушуп кетсе да келип квартиранттардан күчүн чыгарат. Квартирасына акча төлөп алып 1 айга 20 күн араң чыдап чыгып кеттик. Адамга эмес итке мамиле кылгандай мамиле кылат экен. Көрбөгөнүн көргөнү курусун дегендей, бул эжеге да Кудай бар дедим. Сиздер да этият болуңуздар жердештер деп Мекендеш KG.ru Instagram социалдык тармактагы баракчасына мына ушундай билдирүү жарыяланды.